Кутман кеч көрөрман 31 октябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Атым Альмир. Чүй облусунун Аламүдүн районунда 76 жаштагы кишиден $40.000 опузалаган блогер Чымгоргондогу психиатриялык ооруканада дарыланат. Бул тууралуу 31 октябрда жогорку соттон кабарлашты. Шектүүгө карата медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чарасы колдонулуп, байкоого алынган. Анын негизинде сот шектүүнү акыл эси ордунда эмес деген бүтүм менен жоопкерчиликтен бошотту. Соттук психиатриялык 2 экспертиза жүргүзүлдү. Бири тергөө учурунда, экинчиси соттук териштирүү маалында болду. Экөөнүн тең жыйынтыгында блогердин акыл эси жайында эмес деген бүтүмгө келишти, деп билдиришти соттон. Жабырлануучу келтирилген чыгымды өндүрүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Аламүдүн райондук соту маселени жарандык тартипте чечүү үчүн шектүүнүн унааларын камакта калтырды. Блогер үстүбүздөгү жылдын 3-майында кармалган. Ал терс мазмундагы видео тасманы жарыялайм деп коркутуп, тургундардан акча алып жүргөнү айтылган. Бул боюнча опузалап акча талап кылуу беренеси менен иш козголгон. Жергиликтүү басылмалар шектүү блогер Улан Бекмуратов экенин жазган. Буга чейин жол кайгуу кызматкерлери блогер мыйзамсыз тонировка колдонгону үчүн айып салып жатканда, ал унаасын өрттөөгө аракет кылган. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Орусиянын тергөө комитетинин Москва шаары боюнча башкармалыгы Борбор Азиядан барып, орус жарандыгын алган тургундарга аскердик кызматтан качуу фактысы боюнча 22 кылмыш ишин козгоду. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында тергөө органына аскердик кызмат өтөөдөн качкан адамдардын жашаган жерин аныктоо жана Орусиянын жарандыгын алуу фактысынын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү тапшырылды, деп айтылат билдирүүдө. Тергөө комитети жарандык жөнүндөгү мыйзамга ылайык Орусиянын жарандыгын алган киши кылмыш жасаса, аскердик же альтернативдик кызмат өтөөдөн качса, жарандыгынан ажыратыларын эскертти. Орусиянын президенти Владимир Путин бул түзөтүүлөргө апрель айында кол койгон. Тергөө комитети буга чейин 80ден ашык киши Орусиянын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөөгө жөнөтүлгөнүн билдирген болчу. Бирок бул маалыматтар кайсыл мезгилге карата экени айтылган эмес. Буга чейин Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспортун алган мигранттар Украинага каршы согушка катышкысы келбесе, аларды жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Ошондой эле ал жарандык калгандардын аскердик каттоодон качуу фактыларына катуу бөгөт коюу зарыл экенин белгилеген. Орус бийлиги мигранттарды согушка жөнөткөн тууралуу 1 жыл мурда белгилүү болгон. Укук коргоочулар Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттар менен согушка катышуу үчүн келишим түзүлгөнүн кабарлашкан. Мындан тышкары Орусиянын жарандыгын алып, аскердик каттоого турбаган эркектерди издөө боюнча рейдтер жүргүзүлгөн. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага кол салган. Украинанын аймагында аскердик аракеттер бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Кыргызстандын атайын кызматы кыргыз жарандары чет өлкөнүн аймагындагы куралдуу кагылыштарга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын бир нече жолу эскерткен. Согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. 31 октябрда Баткен облустук жол кайгуу кызматы Кадамжай районунда 4 жүргүнчүнү өлтүрө сүзүп качып кеткен 23 жаштагы тургун кармалганын билдирди. Окуя 29 октябрга караган түнү саат 12:50дө Кадамжайдын Орозбеков айылында болгон. Шектүү Абдусамат айылынын 40 жаштагы тургунун унаасы менен коюп кетип, жабырлануучу жеринде каза болгон. Милиция териштирүүнүн жыйынтыгында Кадамжайдын Исхак Полотхан айылынын 23 жаштагы тургунун кылмышка шектеп кармады. Үйүнөн жашырып койду делген Дайо Nexia үлгүсүндөгү унаа табылды. Азыр тергөө иштери жүрүүдө. 31 октябрда Бишкектеги Беладжо кафесинин аталышы жазылган тактаны алып салышты. Мэрдин орун басары Нурдан Орунтаев бул боюнча көрнөк жарнактар кыргыз тилинде жазылышы керек деп түшүндүрдү. Кудайберген кыргыз тилинде жана өзүбүздүн кирилл тамгалары менен жакшынакай кылып Беладжо деп жазып койсо болбойбу? Албетте, өз тилибизди жана тамгаларыбызды сыйлайлы. Бренд кылгыбыз келсе, кыргыз патент деген бар. Ошол жакка барып, патенттин тийиштүү кагаздарын алып иштеш керек, деп белгиледи Орунтаев. Беладжо кафесинин жетекчилиги клубко мэриянын бул кадамы боюнча азырынча комментарий бере албасын билдирди. Буга чейин Беладжо кафеси TikToктогу барагына кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылган кардарларды Кыргызбай деп атаган видео жарыялаган. Соц түйүндүн колдонуучуларынын сын пикиринен кийин кафенин жетекчилиги видеону өчүрүп, кечирим сураган. Ошондой эле видеону тартып жарыялаган кызматкер иштен бошотулганы айтылган.
Ош облусунун Кара Суу шаарында Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун 3 мүчөсү улуттаралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Соц тармактарда башка улуттун өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүүгө үндөгөн жарандардын видео кайрылуулары тараган. Бул боюнча 18 октябрда териштирүү башталып, 35 жана 49 жаштагы 3 киши кармалды. Милициядан видеонун маңызы тууралуу маалымат беришкен жок. Шектүүлөрдүн үйүн тинтүү учурунда араб жана өзбек тилинде жазылган экстремисттик багыттагы китептер, барактар, дисктер табылып, далил катары алынды. Материалдар экспертиза өткөрүү үчүн тийиштүү органдарга берилди. Шектүүлөргө карата массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камакка алынды. Бул боюнча териштирүү иши жүрүүдө. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева ЖМК жөнүндө мыйзам долбоору жеткире иштеп чыгууга муктаж экенин билдирди. Бул тууралуу ал аталган мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча президенттин администрациясы демилгелеген тегерек столдо журналисттерге айтты. Анын айтымында мыйзамдын долбоорунда бири-бирине каршы келген ченемдер бар. Азыр колдонуудагы ЖМК жөнүндө мыйзам 1992 жылы ишке кирген. Албетте, биз мыйзамдар жакшыртылышы керектигин түшүнүп турабыз. Себеп дегенде азыркы заман башка талаптарды коюп жатат. Колдонуудагы мыйзамда 26 бирене бар. Жаңы мыйзам долбоорунда 56 бирене сунушталып жатат. Акыйкатчы институту биз тараптан жүргүзүлгөн талдоону, анын ичинде бардык тараптардын пикирин эске алып, бул мыйзам жеткире иштеп чыгууга муктаж деп эсептейт, деп билдирди акыйкатчы. Жогорку сот Фархат Исмаиловду депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Клоопко 31 октябрда соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Мандатынан ажыраган дагы бир депутат Фархотбек Алимжанов дагы жогорку сотко даттанган, бирок азырынча анын доо арызы каралай элек. Эки депутаттын мандатынан ажыраганы тууралуу 6 июлда белгилүү болгон. Мындай чечимге алардын дипломдорунун жараксыз деп табылганы негиз болгон. Кийин алар Боршайкомдун чечимине каршы сотко доо арыз менен айрылган. Бирок Бишкектин административдик соту арызды канааттандырган эмес. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев депутат болуу үчүн талапкер жогорку билимдүү болуш керек деген талап 2021 жылы киргизилгенин билдирген. Анын айтымында ага чейин талапкерлерден диплом талап кылынчу эмес. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өткөн жылы марттан тарта УКМК бардык аткаминерлердин дипломунун аныктыгын жана кош жарандуулугун текшере баштаган. Атайын кызматтан жасалма диплом эң эле көп берилген окуу жай катары Кыргыз Улуттук университети шектелерин билдиришкен. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы ок атууга катыштыгы бар делип маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Окуя 30 августка караган түнү болгон. Анда Hyundai Getz үлгүсүндөгү унаадагы белгисиз бирөө Daewoo Nexia унаасында бараткан 29 жаштагы кишиге бир нече жолу ок чыгарган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Милиция бул боюнча адам өлтүрүүгө аракеттенүү беренеси менен иш козгоп, шектүү катары Сузак районунун 29 жаштагы тургунун кармады. Ал Кримтөбөл Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары каттоодо экени айтылды. Шектүү райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми облустук милициянын басма сөз кызматы анын кылмыш дүйнөсүнөн баш тартканын айткан видеосун жарыялады. УКМК 4 октябрда атайын операция учурунда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн соң түрдүү кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо иштерин күчөтө баштады.